Эмгек партиясы, жеңүүчүлөрдүн партиясы. Assalamu алейкум достор, Франца ТВ каналы Байкуш сериалы бүттү деп мынакей жарыя салган болчук, бирок көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз тойду көрсөк жакшы болмок, ушу той менен бүтүрсөңөр сонун болмок деген комментарийлерди аябай көп калтырган кездер. Суранышыңыздарды ишке ашырып жатабыз. Той, бирок бул той сериалга таптакыр тиешеси жок, себеп дегенде бүгүн башкы каарманыбыздын Бегимайдын ролун жараткан Айжан турмушка узап жатат жана ушул тойдон сиздерге кыскача сонун репортаж дайындап бермекчибиз. Анан сиздерде бир чакан суранычыбыз бар. Сериалды көрүп, аябай кыжалат болуп, аябай экөөнүн бирге болсун деген мынакей тилеген биздин көрөрмандарыбыз аябай көп болду. Кино башка, жашоо башка деген нерсени аябай жакшы айырмалай билели, себеп дегенде кинодо экөө кандай сонун пара болбосо дагы жеке жашоодо ар бир адамдын өзүнүн сүйүктүсү бар жана ошол сүйүктүсүнүн бүгүн кол кармашып, үй бүлөлүк жашоого аттанып жаткан учурунда сиздерден бир сонун каалоо тилектерди ылдыйга комментарийге жазып койсоңуздар, Айжан менен Адилетти куттуктап бүгүнкү күнүнө өзгөчө каалоо тилектерди каалап койсоңуздар. Андай эмесе даяр болсоңуздар, бүгүн үчүн сиздер үчүн атайын даярдалган сонун репортажды баштамакчыбыз. Айжандын жүрөгүн ким багынткан десеңиздер, мынакей дал ушул жигит Адилет, куттуктайм. Жаман скромный, аябай тарбия көргөн, аябай сонун бала. Экөөбүз таанышканыбыз канча болду? 1 ай эле болду керек. 1 айдын ичинде аябай жакындашып кеттик, бирок ушунчалык простой бала, жөнөкөй, эң башкысы по жизни красавчик деген. Ошон үчүн молодец Адик. Кубанычтамын, что Айжанга ушундай сонун жигит буйруганы, сага ал буйруганы экөөң бири-бириңер аябай мындай косуп барасыңар. Просто элге кызык болушу мүмкүн. Не болуп таанышып калдыңар, как жүрөгүң багынты болдуң дегендей. Так. В общем, мы подписались. Инстаграм. Да, в Инстаграме, да, 2-3 года назад, а 2 года назад было это в августе 2019 года. Вот. Потом она сторис закинула, и, в общем, я просто ответил на сторис, и так и началось. Да, сторис был про кактуса, получается, кактус. Там она закинула кактус, и то, что кактус ее помощник, да? И я спросил, как кактус может помочь тебе, да? Она говорит, она сказала имя кактуса и начала разговаривать, в общем, всем. Так и познакомились. Все. Адикти биринчи жолу көргөндө, сериал прям башталганда, 2-3 съемочный күндө түнкү саат 1ге чейин калганда келип спокойный күтүп отуруп. Кстати, бизде сериал тартылганда көп учурлар болот. Кыздар тартылганда жигиттер келип кызганып, барыбыз менен урушуп дегенде андай ситуация башыбыздан толтуруп өткөн. Дагы ошондой ситуация болот го десек, жок, 2:30 чейин күтүп отуруп, спокойно Айжанды алып кетти. Аябай мындай таң калып калдым. Көрсө болот турбайбы түшүнүктүү жигиттер дегендей. Ошондо экөөң только жүрүп баштадыңар беле? ооба. Только башын. Ошондо получается сериалга чейин где-то 1-2 ай мурун сүйлөшүп баштагансыңар. Кантип багынты болдуң? Эми понятное дело, сүйлөштүңөр, там кактус, ары бери переписка болду. Свиданияга кантип чакыргансың биринчи? В общем, шея у меня болела, и, в общем, даже не помню, если честно. Макул, каяка алып бардың эле? Биринчи жолу мороженое жегени эшиктен эле. Мороженое жегенбиз. Машинада отуруп эле. Все. Канча күн сүйлөшүп, потом девушкам болчу, сүйлөшөлү экөөбүз мамиле куралы деп айттың. Айжан больной темасы август. Короче, предложение кылган эмес акчасы. Октябрь, ноябрь, декабрь 5 ай болуптур. 5 ай дос болуп жүрүлү? Неге? Уверенность чечкен жок. Уверенность. Жок, бирок негизинде Айжанда сүрү бар, мындай аябай коркосуң, өзү жөнөкөй кыз, бирок все-таки мындай азыр мени урушуп салабы дегендей ощущение боло бергендей болду. Жок. Жокпу? Себеби көпчүлүк ушундай Айжандын сүрү бар да, мындай аябай серьезный кыздай көрүнө берет да. Хотя жашоодо аябай күлүп жылмайып жүргөн өтө жөнөкөй кыз. Түшүнүктүү, ошондо получается 1,5 жыл сүйлөштүңөр, потом сен колун сурадың. 2 ай, 3 ай мурун, ооба. 1 январда.
2021-де катып баскан кезинде сразу мындай опа деп туруп эле. Кийин кошумча суроо. Бүгүнкү тойго чейин сен алып келгенсиң, кыз узатуу болду. Ооба, болгон кыз узатуу. 21 мартта болгон, Ноорус күнү. Кызыктоочулар болду үйдө алып кетип атканда? Жок. Сен түшүндүрүп кой мындай. Адик өзү шаарда чоңойгонсуң да. Көп зал саналарды билбейт экен, бирок ошондо тойго чейин сурап атканда аябай коркутуп жүрөктөрүм чүрүп койгон болчу. Мындай болот, тигиндей болот, анан жеңелер тигиндей, анан жезделер мынтет. Достору менен аябай коркуп барган, бүгүн сурасам аман эсен өттү дейт. Кыйнашкан жокпу? Досторду кыйнаптыр, аябай эле. Кошелектен акчаларын алып алыптыр. Полный эле кошелекторун. А так жакшы эле өттү. Все түшүнүктүү. Буюрса азыр 1 саат айын тойго эң значимый эң чоң иш-чарабыз ошол жакта өтөт. Азыр бул жакта жаштар үчүн болуп атат. Эң негизгиси жүрөктө кубаныч чексизби? О, конечно. Красавчик. Достор, жакшы көргөн инчегим чын. Айтышы өтө оор, себеп дегенде адамды жакшы деп, жаман деп мындай бөлүштүрө болбойт, бирок жакшы адам действительно жакшы керек, аябай скромный, аябай жөнөкөй, аябай сонун бала. Так что Адикке жана Ажанга ылдыйда комментарийде сонун калуу тилектериңизди жазып койсоңуздар, рахмат. Достор, мен бираз ыйлагым келип турат, себеп дегенде мончалык кичинекей кыз мындай болуп чоңоюп уже бүгүн турмушка чыгып атат, аябай бир чети кубанат, бир чети как-то жамандай ичимен жаман болуп атам да коёнчу. Куттуктайм Айжан, баары сени бегим ай деп көнүп калышты, так что Айжан Сабырова биздин башкы актрисабыз, аябай сонун кыз. Жаңы айтып өттүк, Адик менен да сүйлөшкөнбүз, чакан сенден дагы сенин версияң да болуп көрөлү деп атабыз. Адик биринчи жолу каяка чакырды эле свиданияга деген? Биринчи жолу ал үйүмө келген. Жок, машина менен. Жок. Анан экөөбүз магазин Фрунзеге барып келгенбиз. Всё. Адик менен биринчи жолу Инстаграмдан таанышкансыңар го. Ошондо сүрөттөрүн көрүп эле мындай жаттатакай бала экен деп эле сүйлөшкөнбү, же жөн эле по приколу сүйлөшүп эле? Жок. Мага жаккан Адик. Сразу, по-моему, мурдагы интервьюда айткансың то, что сериалда прям башка бирөөнү сүйүп атып, бирөөнү мындай карап, сүйгөн көздөр менен карай албай кыйналып атат дегендей. Именно сериал башталганда сүйлөшүп баштагансыңар да? Бир аз раньше. Чуть-чуть раньше, да? Түшүнүктүү. Адиктин несі бир өзгөчө башкалардан? Мен го бир өзүм үчүн түшүнүп алдым кандай бала экенин. Сен оюң боюнча эң өзгөчөлүгү. На русском можно, да, сказать? Без проблем. Ну, он очень, как сказать, он очень справедливый. Если он сказал, он это обязательно сделает, он отвечает за свое слово. Ну, настоящий мужчина. Все, я так и понял, потому что у тебя такой характер, ты с такими не стала бы общаться, да, сразу сказать. И самое главное, ты знала то, что он будет делать предложение? Подозревала. Подозревала, да, потому что крыша, там, есть что, мы этот фрагмент ставим, крыша, 1 января, что-то все торжественно, и, в принципе, ты подозревала. Да, потому что... Была готова? Да, он мне сказал, что это будет самый лучший Новый год в моей жизни. До этого у тебя прям определенный ответ. Если он сделает предложение, я сразу скажу да. Да. Конечно, да? Все понятно. И самое главное, что можно сегодня ожидать от свадьбы? Какой-то там сюрприз, эксклюзив будет какой-нибудь? Ну, я думаю, то, что будет такая аура настоящей любви, потому что мы действительно очень сильно любим друг друга, и это все будет искренне. И в каждом нашем выборе на сегодняшнюю свадьбу мы все делали с любовью. Все, тогда барлық көршілеріңізге айтарыз, бұл жақан эле репортаж, а тойдың основной репортажын тиги ресторандан алып бермекчибиз. Айжан, бактылуу болгула. Достор, биз уже Кансарайга келип калдык. Тою акырындан башталып атат, элдер чогулуп атат. Анан эң башкысы бүгүнкү күндүн башкы себепкерлеринен жакшы бир сонун калуу тилектерди, ой максаттарын уккан менен биргеликте ата-энелердин да сонун калуу тилектерин угабыз. Тойдо эмне кызыктар болот, ошонун баарын көрсөтөбүз. Андыктан алыстабаңыздар. Анан дагы бир жолу эскертем, комментарийлерден сонун бир калуу тилектер жазсаңыздар, албетте 2 жаш баарын окумакчы, ошон үчүн ылдыйда күтөбүз. Азыр болсо, сонун инсандар менен майк курмакчыбыз.
эмес, бүгүнкү тоюбуздун башкы себепкери болгон Адлеттин ата-энелери Талай байке, Сыргажы той болсун. Куттуктайбыз. Аябай көп күтсөңүздөр керек. Тойду аябай көп күтсөңүздөр керек. Күттүк. Айтканда шок болгон жоксуздарбы? Мындай мен колумду сурап салдым, жакында той дегенде. Шок болдум, катуу шок болдум. 31 декабрда предложение кылам, мен үйлөнөм дегенде деп эле эчтеке дей албай калдым. Айжан менен буга чейин балким сүрөтүн көрсөтүп, мамага карасаңыз кандай кыз экен, ушу менен сүйлөшүп атам, айтчу эле же сыр бойдон калтырып келчү? Жок, айтчу эмес. Сыр бойдон калтырып кетчү. Балаңыздар байкасам аябай мындай тартиптүү, скромный бала экен, бирок ошо менен биргеликте мындай көп жумушту айтпай бүтүрөт окшойт, Ооба, өзү бүтүрүп коет жумуштарды. Проблеманын баарын чечип коет. Бул бүгүнкү тойдо получается Адлет жалгыз, эркектерден жалгыз. Ооба, жалгыз болот. Все, анда үйгө келин келип буйрса жыргап кеткенсиз, колуңуз узарып. Кудалар менен тааныштыңар да? Тааныштык. Жакшы кудалар экен. Эми төбөлүктүү кудалар бололук, таттуу кудалардан бололук. Биринчи жолукканда бири-бирибизди таап турубуз деп Кудай бериптир да, бирибизди. Ойлоном, төбөлүктүү эле эме кудагыйлар болдук. Сыйлашкан, сырдашкан кудалар. Сырдашкан кудалардан болдук. Сонун мыкты. Анан сиздер Айжанды айтып, сүрөтүн көрсөтүп, ушул кыздын колун сурадым, буйруса мына баш кошобуз деп атканда эмне менен алектенет экен, кызыгып барадыңызбы? Ооба, окуйбу экен деп сурадым. Окуйтпу, диплом алабы деп сурадым биринчи. Диплом уже алып койсо керек, билишимче. Алып коюш. Азыр жумуш бар, иштеп атат, андан сырткары чыгармачылыкта жакта жүргөнүн билгенде бир аз таң калыштуу болду. Ооба, таң калыштуу болду. Анын киносун көрдүк. Көрүп чыктыңарбы? Ооба. Продюсеры ким экенин да билебиз. Сен. Биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү эми Айжанды сериалдан тааныйт да. Анан бүгүнкү той баарына эле кызык болот. Кандай болду экен, кандай балага турмушка чыгып атат. Анан ошо менен биргеликте сизден бир жакшы бир өзүңүздөргө жаккан 2-3 сапаты Айжандын. Айжандынбы? Себеби Айжандын ата-энесинен сурасак, Адлет жөнүндө аябай сонундарды айтты. Сиздерден дагы бир эмнени байкап калдыңыз? Бир жумадан бери бирге жашап атасыздар буйруса. Айжан аябай токтоо кыз экен. Сразу видно, что она умница, умудрая. Азыртан уже жаш болгону менен көптү көргөн кыз экен, көрүнүп турат. Ошонусу жакты мага. Үй жумуштарына кандай тың эле экен? Так? Үй жумуштарына тың эле экен? Тыңкен. Ооба, мен эми башкаларын эс эметпесе мен үйрөтөм да. Эми калган өзү үйрөтүп аласыз, Жакшы үйрөтүп алабыз. Анан эң негизгиси буйруса бүгүнкү тойдон кийин 2 жаш мисалы сиздер менен бирге жашайт да. Пока биз менен жашап турат, анан өзлөрүнүн каалагандай. Кийинчерээк каласыз. Пожалуйста, мы не против. Достор, биз өзгөчө инсан жанына турабыз. Себеп дегенде бул байкебизден аябай коркчук. Себеп дегенде съемка учурунда атам урушат дегенде атасы урушат кое бериш керек деп анан жүрөк аябай түштү. Көрсө аябай жашоодо спокойно, сонун байке экен. Нурлан байке таанышасыздар. Айжандын папасы. Той кут болсун, күйөө бала кут болсун. Сизге өзгөчө ыраазычылык. Себеп деген Айжанга мүмкүнчүлүк түзүп берип, сонун бир сериалга катыштырганыңыздар үчүн. Манайздар эми сурабаса эле жакшы болуш керек. Эми 2 жаш бактылуу болсун. 2 жаш биздин мына Талай Кудайдын мен канат болсун. Мындай суроо заталды. Адлет менен таанышканга жетишсиңиздер да, отуруп Айжан таанышты, кудалашууда бир нече маек курганга жетишсеңиздер керек. Сизге бир окшоштук жерлери барбы экен? Благородство. Благородство? Да, я сам офицер, и я мындай бир көргөндө кишини я определяю. Бул бала бир тапта жүргөн, жакшы мамилени көргөн, воспитание. Талай Кудайга чоң рахмат, миң рахмат, то что мындай баланы вырастил. Мен ни бир да грамм сомнения жок болчу, когда биринчи знакомство болуп,
машинени токтотуп чуркап чыгып мен менен учурашып мындай намеренность, мындай, как сказать, ак болчу да. Я это почувствовал жүрөк менен. Эми мен кичине этот узатуда ыйлабып туда это мои чувства. Это души, моя душа вот четвертушка кетти да. Потому что кызым мындай өзү особенный. Много вот мындай у него мужского характера. Мен менен службага барып этот мындай кичине көргөн да. Мындай. Ну и как лидер состоялось, и 2 лидера, вот мне кажется, они мындай бир катуу мындай сплав болот да. Буйруса. Ушу сплав менен они вот по жизни пойдут. Анан ушу бизден только помощь. Достор, Айжан эмнеге мынча татынакай, аябай сулуу экен деп атсаңыздар, мынакей кимден үлгү алып, кимди тартканын көрүп турасыздар. Таң калбаңыздар, Айжандын мамасы десем себептен аябай жаш көрүнөт экенсиз. Аселе эжеке, тойгут болсун, көө бала болсун. Бүгүн аябай кубанып, аябай сонун бир даярдап келген экенсиз, калоо тилектерди угуп алып, аябай жүрөк бир зырт этиштү. Чындыгында Нурлан экенин сүрдөп атканын көрүп туруп, анан сизди бир чети мындай түшүндүм. Кимге кыйыныраак экен, атага же апага мындай кызды күйөөгө турмушка узатуу? Жотеки атага окшойт, Эми ойлойм, эркек киши все равно кичине слабыйраак болот окшойт. Аял киши деген оор көтөрүмдүү болот экен, чын-чынына келгенде. Болбой эле көп нерсесине чуркайт экен аял киши. Баары ойдогудай болсун деп ойлойт экен аял кишичи. Все равно переживать этет экен. Адамдар кантип конок болуп келишет, кандай тосуп алабыз, кантип узатабыз, ошонун баары аялдын мойнунда болот экен. Кыздар апалар менен ушакташат да, апа мен жигит таптым, анан ушундай жигит менен сүйлөшүп атам деп. Көптөн бери тааныйсыз дегеним да Адилетти. Адилетти эми көптөн бери тааныйм, 2 жылдан бери. Айжандын сөзү боюнча. Айжаным экөө башында чын-чынына келгенде экөө достор болчу. Анан кийин бир күнү келип айтат. Экөө дос болгон билчимин, анан ар кандай бүгүн Адилет мынтип, анан кийин мен мындай историяларым болду деп ошонун баарын айтып берчи. Анан бир күнү келип айтат. Мама дейт. Оо десем. Мен биз Адилет экөөбүз эми дос эмеспиз дейт. Мен таң калып эле эмне болду десем, биз деген экөөбүз кыз жигитпиз бүгүндөн баштап дейт. Ошондон бери где-то 1,5 жыл өтүп калды. Эң башкы суроо Адилеттин эмнеси өзгөчө экен? Бейли мисалы Нурлан байкеден сурасак, мага окшош эмне жери бар экен десе, аябай благородный экен дейт, мындай так жүргөн жигит экен дейт. Мен өзүм аскер адам болгондон сразу билдим, айттым дейт. Сизге эмнеси жакты? Мага Адилеттин ыймандуулугу жакты. Аябай ыймандуу жигит. Анан кийин эң башкысы мен кызым менен Адилет күйөө балам экөө бири-бирин жакшы көрүшөт. Мен ойлойм, бул дүйнөдө бири-бирин жакшы көрүү, бири-бирин түшүнө билген эң негизги нерсе деп ойлойм да. Бири-биринин кадырына жеткен. Ошондой эле 2 балама каалап кетерим, кармашкан колуңар бекем болсун. Бактылуу жашоону жашагыла. Ынтымактуу болгула. 2 жакты бирдей сыйлап, өмүрүңөр узун болсун. Сериалды көрүп атканда кандай сезимдер болот экен апаныкы? Себеп дегенде Айжан көп айтып келди да, үйдөгүлөр эмне болот, көрүп атат, мамам особенно аябай мындай күтүп көрүп атат деди. Башкача болот экенсизби кызыңызды көрсөңүз? Ооба, башкача көрөм. Мен кызым деген чын-чынына келгенде ойлойм да, таланты бар. Таланты көрөрмандарга айтып берет Айжандын талантын 10%-inde ача алган эмеспиз. Себеп дегенде аябай өзүнө бир аз жарашпаган роль берип койгонбуз, бирок Айжанды мен кичинекейинен КВНден билем да. Мончалык кезинде беттери былтый Элдос аке деп чуркап жүрчү, биз аларды тарбиялап өстүрүп жүрдүк. Анан сахнада жакка ойногонун көргөндө эле, ой, ушул кыздан бирдемге чыгат деп илгерилеп андан түшкөм. Анан сериал деген эле сразу Айжан экөөбүз 3 жыл 4 жыл эле сүйлөшпөй, связь үзүлүп калган, бирок сразу Айжанды эстеп чалып тактап алгам да. Талант укмуш. Эми аны балким сиз көрбөсөңүз, балким биз көбүрөөк көрдүк сами площадкадачы. Айтканын бир эле айтканды түшүнүп туруп, все ушундай ойноп берип коет. Анан именно жана ыйлаган жерлерин көрүп аябай жаман болот экенсиң да. Мен кызым ыйлап атат дегендей же болсо экөө бактылуу жүрсө аябай ичиңизден сүйүнүп эле башкача экен негизи. Ооба, негизи башкача эле болот экен. Анткени мен Айжанды Айжан деп билем да. Көрүүчүлөр Бегимай деп билишет. Аларга все равно башкача көрүнөт болуш керек со сторонычы.
Менин айжаным да жанагынтип эми сериалдарда боло берет экен. Кагып силкип кеткен жерлери бар. Ошондо жүрөк ооруйт экен. Бирок ойлойм ошондо делечи. Менин балам актер. Анан негизи мен ойлойм айжан деген ойлогон ой максатына жете билген адам да. Ал деген 5-класста эле ошо мектепте окуп жүргөндө эле айтчу: мама, мен аябай КВНге катышкым келет, 9-класстагы балдар КВНге катышат деп айтчу эле. Анан кийин катышасың балам. Экөөбүз ырларды жаттачубуз. Бүгүн мындай кийинип кел, прическалар жасап берчүмүн. Анан айжана бир күнү келди: мама, мени КВНге алды деп. Это бул 6-класста болду го дейм. Анан ошондон баштап эле КВНде катышып жүрдү. Ага көп кишилер деле каршы болду, каршы чыккан кишилер болду. Эми аларды атап деле кетпесек болот. Бирок мына мен сыймыктанам кызым менен. Акылдуу кызым, ыймандуу. Акылдуу, ыймандуу, анан эң башкысы өзүнө аябай ишенген кыз. Өзүнүн алдына максатты коюп, ошол максатка жеткен адам. Мындан да алдыда мен ойлойм эң чоң ийгиликтерге жетет. Буйруса. Муниципалдык кызматтарды пайдаланууда шаардыктар бюрократия көп дуушар болушат. Биз бардык тармактар боюнча муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү бирдиктүү автоматташтырылган маалымат тутумунун негизинде бирдиктүү терезе принциби боюнча уюштуруу керек деп эсептейбиз. Бирдиктүү терезе бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюп, жарандарга кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатат.